Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Базар Коргон районунун Акман айылындагы Токтогул атындагы мектепте окуп бүтүп, кийин ошол эле мектепте катардагы мугалим болуп иштеген. Окуучуларды окуудан алаксытып, айыл чарба жумуштарына тартууга каршы турган. Өзү класс жетекчилик кылган 8-А класстын окуучуларынын деми мугалимдер жамаатынын колдоосу менен чоң саясатка аттанган. Ал убакта жөнөкөй эле айылдык мугалимдин мамлекеттик деңгээлдеги иштерге аралашуусуна мүмкүнчүлүк бар эле. Кийинчерээк жалаң байлар, чоң кызматы барлар гана депутат болушуп, карапайым адамдар андан үмүтүн үзүп коюшкан. Мына ушул стереотипти сындырып, адилет коом курууга мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Ошол кездеги карапайым мугалим, азыркы мамлекеттик деңгээлдеги саясатчы Өмүрбек Текебаев 1980-жылдардын башында өзү эмгектенип кеткен мектепке келип, карапайым адамдардын да үмүт тилеги аткарыла турган коом курса боло турганын айтып берди. Бизде балдар илгери өз мээнетиңе, билимиңе жараша чоң ийгиликтерге жетсең, акыркы жылдары жетишпей калды. Анын үчүн атаң бай болуш керек, тааныштары көп болуш керек. Дипломду да сатып аласың, кызматты да сатып аласың. Карапайым дыйкан баласын эптеп окутса, торпогон сатып болсо да, башка балдарынан экономдуп, бүткөнү менен жакшы кызматка жетпейт, эптеп пара берип кирсең, чоңойбойсуң. Өмүр бою ошол 2-3 миң сомду алып, үй кура албай, жер кура албай, эңсеген тилегиңе жетпей кете бересиң. Биз мына ушул заманды өзгөртсөк дейбиз. Өзгөртсө болот дейбиз. Анткени дүйнөнүн башка булуң бурчтарында өзгөртүп атат. Эмне үчүн биз кыргыздар алдыга кетпестен артка кетебиз? Биз өзгөртсө болот деген ушул партиянын өкүлдөрүбүз, биз социалисттик партиянын өкүлүбүз. Байлыгы, бийлиги менен эмес, адал эмгеги, талбаган мээнети менен да ийгиликке жете турган системаны курууга мүмкүн экенин уккан окуучулар, карапайым адамдардын балдары да мамлекеттик бийлик кызматтарга умтулса болоруна ынанып калышты. Акмандыктар үчүн андай мисал бар. Ал Өмүрбек Текебаевдин баскан жолу. Бир кездеги карапайым дыйкандын уулу, жөнөкөй эле физика мугалими, азыркы Римасштабтагы мамлекеттик ишмер. Андыктан Атамекен партиясынан депутаттыкка аттанып жаткандардын катарында мугалимдер сыяктуу жөнөкөй кесиптин ээлери арбын болуп жатканы бекеринен эмес.